Бүгін біз азыр 5-ci лабораториялық жұмышты атқарабыз. Бұл лабораториялық жұмыштар негізінен кинодиаграмма туралы болмақчы. Біздің ең алғашқы тапшырмамыз ушул турган таблицага гистограмма түзүү. Гистограмма түзүү үчүн биз алгач таблицанын бардык бөлүгүн белгилеп алып, вставкага кирип, бул жерден каалаган гистограмманы тандасак болот. Төмөндөгүдөй болду. Экинчи листке өтөбүз. Бул жерден бизге 3 жана 4 квартал үчүн гистограмма түзүү тапшырылган. Ал үчүн биз 3 жана 4 кварталдагы ячейкаларды белгилеп алып, ставка бөлүгүнө кирип, бул жерден каалаган гистограмманы түзүп алабыз. 3 листке өтөбүз. Бул жерден биз 3 квартал үчүн тоголок диаграмма, круговая диаграмма түзүшүбүз керек. Бул жерден бунун асы менен түмөндөй жыйынтыкка ээ болобуз. 4 листке өтөбүз. Бизге Люкстун кварталдары боюнча бизге график түзүү тапшырылган. Бул жерден төмөндөгүдөй графикти чыябыз. 6 листке өтөбүз. Бизге бул диаграмманын маалыматтар биз 2 кварталга өзгөртүшүбүз керек. Ал үчүн биз диаграммага келип, өзүн басып, мыштын оң кнопкасын басуу менен бул жерде выбрать данные басабыз. Бул жерден биз өзгөртөбүз. Контрол клавишасынын жардамында басып, төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Окей кнопкасын басып, төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Кийинки тапшырмага өтүш үчүн 7 листке өтөбүз. Бизге бул жерде 1-2 кварталга кошулуп, 3 жана 4 кварталды диаграммага жайгаштыруубуз керектиги айтылган тапшырмада. Ал үчүн биз диаграмманын маалымат булагына өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай кызыл сызык менен чектелген жер бул диаграмманын маалымат булагы десек жаңылышпайбыз. Биз ошол маалымат булагын азыр узартышыбыз керек болот. Ал үчүн биз мышканы кызыл сызыктына алып барганда төмөндөгүдөй көрүнүшкө ээ болот мышкабыз. Аны биз мындай кылып жылдырып койсок, маалымат булагына 3 жана 4 квартал кошулду. Жалпысынан жыйынтык төмөнкүдөй болот. Кийинки тапшырманы аткаруу үчүн 8 листке өтөбүз. Биз бул жерде диаграммага ат беребиз биринчиден. Ал үчүн диаграммадагы BIOS баскычын бассак, төмөндөгүдөй сөздөр чыгат. Бул жерден биз горизонталдык дегенди тандап алабыз. Биз бул жерге поставки 2007 деген ат беребиз. атын бердик.
Bul жерге жайгаштырабыз. Андан кийин подписи данных, сетка, кийин легенда. 8-ci листтеги аткарыла турган иштер аяктады. 9-cu listке өтөбүз. Бул жерде биз диаграмманын сеткасын, легендасын жана оси деген жерди алып салуубуз керек. Биздин 9-cu листте аткарылат. Biz 10-cu listке өттүк. Бизге 2 тапшырма берилген. Биринчиси диаграмманы экрандын сол тарабына алып чыгып 1,5 эсе чоңойтуу тапшырмасы аткарылган. 10-cu листтеги аткарыла турган иштер аткарылды. Biz 11-ci listке өтөбүз. Бизге алгачкы тапшырма легенданы диаграмманын сол жак бурчуна алып барышыбыз көрсөтүлгөн. Ал үчүн биз мышканын жардамында алып бардык. Азыр биз бул жакка жылдырабыз. Андан кийин диаграмманын сеткасын биз диаграмманын чек арасына чейин узартабыз. 12-ci листке өтөбүз. Биз бул жерде диаграмманы жаңы листке которушубуз керек. Ал үчүн биз 12-ci листтен кийин дагы бир лист кошушубуз керек. Бул жерде добавить кнопкасын же ОК кнопкасын басып менен төмөндөгүдөй жыйынтык болдук. Бул жерден биз переименовать деген жерден поставки деген атты жаңы түзүлгөн листибизге коебуз. Андан кийин biz bul жердеги диаграмманы 13-cü листте дегенде диаграммага слабый стиль беребиз. Ал үчүн конструктора келип мендөөдөй стилди берсек болот. Андан кийин сливкасын көгүш кылып беребиз. Сливкасы көк болду. Андан кийин легендаларга темный свет жана 12-ci размердеги шрифт беребиз. Жерден шрифти 12 дейбиз. Жерден темно-синий цвет демейбиз. Мындайдай жыйынтыкка ээ болуп кийин толщинасын 2,5 pt беребиз. Ал үчүн ось белгилеп алабыз. Бул жерден бул жерге 2,5 pt беребиз. Андан кийин
Оштин линиясын көгүш түзөбүз. Андан кийин негизинен 13-листте аткара турган иштер ушулар.